Мына ушундай жарнамалыктын угуудан кийин биз эфирибизди улайбыз. Баарыңыздарды экран алдына жакыныраак чакырмакчыбыз. Себеп дегенде биздин студиябызда жагымдуу эң сонун конокторубуз бар. Ким деп турсаңыздар, көптөгөн окуучуларды алып чыккан жана дагы өзүнүн үнү менен кыргыз элине сонун ырларда тартуулаган агабыз. Азыр биздин студиябызда өзүнүн бир энергиясын тартуулап жаткан учуру кимдер деп кызыгып калсаңыздар тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, эл агартынын ишинеге аткаруучу, обончу, бийчи, спортсмен, айтор, бардыгы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген уран менен жашайт биздин агабыз Бакыт Мамаев. Жана ушундай эле окуучусу, шакирти жаңы гана чыгып келе жаткан, мындай жатканда дебюттук эфир десек дагы болот. Биздин Нурайым Алымкулова менен саламатсыздар. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Таң эрте биздин чыгармачылык инсандардын таңы кандай башталат болот экен, Бактага сизден сурайлы. Таң эрте мен айтып кете турган болсам, кызым Кеминден келди. Кеминден жол артып келди. Көп элдер көп айтып кетти, Бакыт өлкө Бишкекте эле мынтет анан Бакытмындай. Жок, биздин региондордо да бар да. Себеби бул кыз жөнүндө мен бул ишени кеңирээк таашырып кетейин. Концертте жүрүп, ошол концерттен ырдап эле ошончо топ кишинин ичинен ошо кыз көзүмө урунду да. Кичинекей кыз эми мындан ошо бир топ эме мурунда, анда кичинекей да. Анан көзгө жылуу учурап эле эмнегедир тартып туруп алды. Анан могуз кимдин кызы деп ошо сакынатын эмесе эле мамасы айтып калды. Концерттен жолуңуз деп эле анан ошол жерден ырдап, ошол жерден эле элдер ырбыт электе, концерт толуп бүт электе эшикке чыгып жолуктун ошо залдан эле слухун текшерип атам да. Слухун текшерип анан бул кыз ырдаш керек экен. Десем эле мамасы өзүнчө бир кубанып калды. Анан мейли аракет кылабыз деп ошо менен аракет жасап жүрүп анан баягы ырларды заметить этип техника речь артык ырастап атып анан ыр тандаш керек болуп калды да. Кандай ыр жасабыз? Башка бирөөнү ырдасаң, башка бирөөнүн ырын ырдап алгандан кийин, буга жеткирбей коюптур, баланча деген ыр деп. Буга именно өзүнө арнап ыр жазгың келди. Мисалы үчүн, бирөөнү арнап деле пальто аласың, же костюм алсаң өзүнө жарашат. Кой башкаларга тең этпей, шагын сындырбай, өзүнө ыр жазайын деп көбүрөөк ойлонушка туура келип калды. Арадан бир ай толгонуп калдык. Ошондон Кемин деген ыр чыкты. Себеби Кеминде бир азыр ушул жерден сиздерге ырдап берет болуш керек. Сиздердин уруксатыңар менен. Ошол Кеминдин бул жерде кеминдер кимдер гана чыкпаган. Кеминди кыдырса эмнелер гана жок аякта. Улар кушу сайраган. Токойдун түбүнөн Кыргызстандын биринен бири өтөт. Мен деген баатырлары, мен деген баатырлар чыккан, Шабдан баатыр баш болуп. Ошол жерде мисалы ошол Аскар Акаевич баш болуп элге кандай эмгегин жасаган. Биз ошо адамдын бир жакшы жагын сүйлөгөндү билели. Себеби мен максатым ошол. Адамдын жаман жагын көп эле билбейм, бирок жакшы жагын көбүрөөк билгенге аракет жасайм. Себеби башка мындай туура эмес сөз болсо, ушак сүйлөп атса, ошол жерге тура албайм да. Мен туталанып кетем, же ушундай. Мен мүнөзүм ушундай. Жаман көрөм, ушак жаман көрөм. Ошондуктан ошо Кеминди жазып, анан Кеминге барып келип үйрөтүшкө туура келди да. Элесеңиздер, машина менен барып, замететтип, кайра келип, кайра барып запистикке даярдап, кайра ошентип келип гитара менен голосун жазып, кайра ошол тананчтерин ырастап, кайра ырды үйрөтүп, кайра келип ушинтип барып мен деле кызыктым. Ошол эле бир гостиница деле алып берип койгула. Жок, мен бир жума жатып турайын дебейм десең. Баш эме уурап эле келип кетип эле Бишкекке. Бирок ошол эмгегибиздин үзүрү кайтты болуш керек. Бул эми баягы алгачкы ырларынан болду. Бул эми дагы ташалып, дагы бушкандан кийин мындан да көркү чыгат. Ошо мунун айтмакчы кайра биз ошол жерге элдин батасын алсын деп, элинин батасын алсын деп. Кеминдин менмен деген инсандары айыл өкмөттөрү баш болуп бүт ошол жерге Кеминде шоу концертин берип койдук. Өзү болгону 12 жашта. Качан берилди концерт ошондо Нурайым? Мындан 3 ай мурун болуп калды. 3 ай мурун болуп калды. 3 ай мурун болуп калды. Мен жанагы эмоциядан сурайынчы, Бактага сага жолугуп туруп сен текшерип көрөйүнчү дегенде ошондо кандай сезимдер болду алгач? Ошондо мен деген кантип эле ырдайм, эмне кылам деп ойлодум да. Ошондо Бакыт байкени деген мен аябай деле билчү эмесмин. Концерттен эле көрүп калдым 9-майда. Анан кийин концерт Бакыт байке деген выступать этип бүткөндөн кийин мен деген эшикке коридорго чыгарып туруп слухум текшерди. Анан жакшы экен деди. Анан мен ошондо кантип эле ырдайм, эмне кылам деп ойлонуп калдым да. Ошондо сен канча жашта элең?
Ошондо дейин 11. 11 жашта. Мындан 1 жыл мурун экен да. Ошондо мотурайган кичинекей эле кыз белем, бизге азыр чоң 18 жашка толуп калгандай. Кыздары негизи сөйөк саактуу болгон. Келечекте кыргыздын жигиттери сөйөк саак болгон эми кечирип коелуң, ийне жеген майда чирогу. Майда болгон эмес да. Ошол үчүн кыргыздын бул себеби ата теги ушундай окшойт. Мамасы деле жакшы мындай көрктүү да. Сөйөк көзгө толуп турган жакшы го. Ошол үчүн мындай сөйөк саакты себеп дегенде бул аябай өзү кичинекей болгону менен эми пүтү көз тийбесин, жашын айтпай эле коеюн дедим эле, бирок себеби кыргыздар көз деген бар. Жаман сөздү уже сиздерге да айтат эми, жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын деп, себеби дегенде кээ бирөө назар түшүп калса жаман экен. Ошон үчүн көбүнчө жашын айтпайм да. Чоң кыздарды кабыл алып, просто бүгүн азыр эмнеге деп чечип кеттим жонда. Ошол себеби дегенде ошол мезгилден баштап ырдап ошо бунун эң буга дем күч берген бул өзүнүн апасы болду. Өзүнүн апасы, себеби ошол киши ошол менен бирге ошол кеминдиктер колдоп кетти. Себеби кемин деп ырдап атса, баары ошол жерде аяш атасы бар. Айтмакчы ошону азыр куттуктап да коеюн, сиздердин астынан чын жүрөктөн куттуктайм. Себеби бир топос мамалагы менен дебедиби? Өзүнүн акеси бир тай деди да. Анан эми ошолорду карышкы жеп кетпесе экен деп отурам мен. Себеби бул жерде себеби кеминдин эли аябай ынтымактуу. Себеби буга чейин деле билчүмүн. Кеминдин эли анча бир орус мүнөз дагы баягы мындай жаман сөздөр менен алып кеттик берип эле кетип, бул кемин эми ошол жерде бир тааныбаган эле Ринат деген бала. Ушул үрүчүн ушул кызга бир ырна мен спонсор болом деп элеш. Көрсөң, тааныбайт айтпаса. Бири-бирин азыкка чейин көрө элек. Жакшы экен. Ана байке баштай бериңиз деп аражокласын жарымысын берип койду да. Баштай бериңиз байке. Эми ал бири-бирин тааныбайт. Ал өзү жана элдик патриоттор, элдик контроль бар, мыйзам. Ошонун жетекчиси экен да, Ринат деген жигит. Мен ушулга бир ырна эметем. Эгер бул ыры чыгып ар бир эметсе, кемиден ар бир бизнесмендер бирден көтөрүп берет деп койгондор мен өзүм шок түшүп калдым да. Себеби башка мындай көргөн эмесмин. Мен жашоомдо биринчи жолу болуп атат. Тааныбаган эле кеминдикке байке бир мен көтөрүп берем деп элечи. Бирөө чыгып атат, мен элестеңиз бир аяш атасы, апасынын классташы. Бир топос мамалагы менен кааласаңыз мамалагын союп жеп кеттиңиз, кааласаңыз мына топос алып кеттиңиз. Жөн ушул айткан сөзгө эле докук керек да. Кайра бир акеси мына бир тай деп элечи. Анан мен ошол боюнча айтып атпайм, ошондон ушул убакка чейин ушу кеминге карышкы жолобосун. Жакшы экен. Нурайдан сурайынчы. Бактагабызды биз кыргыз калың журтчу билет да, канчадан бери мен деген мыкты инсандарларын аткарган ушул инсан менен кантип кандай мындай түш көрүп көрдүңүр деп коет го биздечи. Элестетип көрдүң беле ошол агабызга жолугуп калабыз, ушундай болуп калат деп же бул баягы Кудай тааланын буйругу болдубу? Мен кичинекей кезимде эле Бакыт Мамаевдин Бакыт байкемдин ырларын укчумун, угуп калгам, Арзуу деген ырын. Анан кийин аябай ошону ырдачым келчи да, ырдагым келчи. Анан кийин мен деген Бакыт байкем менен жолугушам деп ойлогон эмесмин. Концертте жолугуп калдым. Жакшы экен. Алдыда эми баягы даңгыр жолду баштап ачып берип коюптур. Өзүңдөн эми баягы аракеттер болуш керек. Кандай аракеттерге барайын, эмне кылайын деп кыялдарың кандай болот? Кыялдарым деген көп дагы телеканалга чыгып, жакшы ырдап, Бакыт байкем менен ырдап, ошондой кыялдарым бар. Бул мезгилде жалгыз эле кемин эмес, бир нече ыр жазганга да жетиштик. Анан эл ырдап жүргөн ырларды ырдап атат, эми эл ырдап жүргөн ырлар какта көбүнө менчиктей албайсың да. Эл ырдап жүргөн ырлар. Мисалы үчүн жана жолуккан кандай жакшы деп аны да ырдап жүрөт. Өзүнүн Роза деген ырлары бар. Эми бул бала кыял, муну бирок кийинчерээк буга эми бул кичинекей эмесби деп бала жөнүндө жасайын десең, бою жосуп кетип атат да. Анда сүй жөнүндө жасаганга туура келет окшойт, эми бирок кичине күтө туралы деп атабыз да. Нурайымга суроо берсем, азыр Instagram баракчасында дагы баары тең алдыга кетип атышат да. Анан ошо Instagram баракчасында кандай активдүүсүңбү? Болчумун, азыр деген мен аккаунтум удалить этилип кетти, ошон үчүн Instagramга көп чыгарбайм. Өзүң ырдап интернет тармактарына киргизесиңби? Азыр деген киргизбейм, эми киргизейин деп атам. Жакшы экен, баягы чыгармачылыкка бийликтүүрүнө киришип аткан учур экен. Бактага эми баягы сөздөн иш көтөрүп дегендей, сөздөн бир ыргып өтсөк,
жагымдуу чыгармаларды ушул эки инструменттен алып келгенден кийин биздин көрөрмандар күтүп калса Кажа шакардын беркилерди ала келген. келиңиз эми баягы. Келем баягы кыргыздын улуулугу деп. Өкүңөртөн күлүп көзүңөр жайнап турат экен. Төкмөдөн төгөймү жагандай. Себеби бул жерде жакшы ырлардын бири урдалган махабат деген бар эле. Бул жанагы арзуунун бир тууган. Экинчи сериясы. Анын үчүнчү сериясы Миң бир түн деп кетет. Ал да элдин арасында хит болуп жүрөт. Төртүнчү сериясы Сагынып келдим айдыңа деген. Бул сериалдыр. Бул арзуунун биринчи ыры менен элдер ооротпой, азыр үчүнчү ыры менен тарап кетти. Ошол менен оороп башты жана. Баргыңа жетпеске кор болгончума, уурданып жолуккан бир түн жакшы деп атпай. Элдин баары бул жер кандай деп коет. Жок, эми бул реальный жашоон эмес. Жөн эле жасалмалыктын кереги жок. Мен ачууччулук жазган адам десем эле ошол эми аргымаргын бирок окуясы менен ырдап бергенде анын үчүн отдельно эфирге келиш керек. Мен бүгүн кызымды алып келдим. Кызым чыгарайт, ата менин концертим болуп кетпесин. Макул, келиңиз. Уурданын өзүңдү сүйүп жүрдүм, көңүлгө көп сана үйүп жүрдүм. Жүрөктө өзүң бар үчүн ана, бактылуу жанга окшоп сүйүп жүрдүм. Уурданып мен күткөн махабаттым, уртуңай өзүңө улукканымын. Жашоонун жырганын сенден күтүп, эй күн санабай жылдап сагынаным. Жакынсып жан берген самаганым, жанга дем жылмайып караганың. Жашоомдо өзүң бар үчүн ана, келип бир канатты самалагым. Уурданып мен күткөн махабаттым, уртуңай өзүңө улукканымын. Жашоонун жырганын сенден күтүп, эй күн санабай жылдап сагынарым. Ай баракелде. Уурданып мен күткөн махабаттым, ай жылдап өзүңдү сагынарым. Баракелде, бай. Кол чабуулар болсун. Бул тиги арзуунун экинчи сериясы да. Жакшы. Үчүнчү сериясы берки жана Миң бир түн деген. Эң сонун экен. Азыр биздин көрүүчүлөргө дагы жагымдуу комуз менен ырдап бердиңиз. Анан сизге суроо ушул канча окуучуңуз бар азыркы тапта? Азыр меники бичилер да өзүнүкү бар. Азыр окуучу ырчыларымын 10 чактысы болуп кетти. Себеби дегенде ар биринин өзүнүн альбому чыгып атат, өзүнүн концертин жазып ошол эле окуучу Бектурдун концертин бердик, Даниэлдин концертин бердик, баягы Сейтек эмесин болуп алганбыз да өзүбүз. Андан бизден Калыс деген окуучум чыгып, Калыс Жакупов деген окуучуларым чыгып атат. Калыс Турар деген окуучум чыгып атат. Ошол эле биздин Замира деген окуучуларыбыз бар, Айжана деген окуучуларым бар. Азыр Жүрөктөш тобу бар өзүнчө, алар 5-6 кыздан турган. Мына сиздерге эртең бүгүндөрдө жакын арада сүйлөшөлү деп атабыз. Кыздардын даярданып аткан мезгил, эстрадный фольклор кылып, сөйдөн жалаң эле эстрада эмес, фольклорго да көңүл буралы. Себеби кыргыздын улуттук колоритин сактап калыш үчүн. Бул жерде менин максатым башка өлкөнү туурабай, Западты туурабай же башка өлкөнү туурабай, улуттук колоритти сактап калуу. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн аруу элдин урпактары, арыбаңыздар, бар болуңуздар. Бар бол, бай бол, жаратканым жалгып, кыргыздын керемет сөзүнүн мындан артык эмне бар? Кереметтин ар бир тамчы суусу. Себеби бул кыргыздын бийиктиги, кыргыздын улуулугун сыртка чыгып келген да, аны билет экен. Ошол эле биз мисалы үчүн ошол эле шелковый путьта биз где-то 18-19 өлкөнү кыдырып, ошол эле жерде Пакистандан баштап Туркиядан бүт кыдырып келгенден кийин ушу границадан киргенде жата калып жерде өпкүм келет да. Мына ошондо кыргыздын улуулугу. Ошону билгенден кийин, могул жерде башка өлкөнү же болсо башка бир Кыргызстан башка неметип аткан, мындай айтканда эңсеп аткандарды мен көп түшүнө бербейм да. Мен ошол эле Арабияны деле. Арабияга барабыз деп, чөлгөн эмне барат дейм да. Бул жерде кереметтүү жерлер турса. Ошону элдер алигиче түшүнө элек да. Биздин улуулугубузду, биздин сулуулугубузду ген десе ген. Анан бизде отуруп алып эле баягы эксперттер бар го. Ошолор иштеп үйгүзөт да. Эми андай болсо ошол жерде президент турду, президент иштесин. Иштейм деп келди, иштесин. Ошо 5 сурогунда сыгып алыш керек аны. Согун чыгарыш керек.
Жағалдан пағаланып келе, аны соғын шығарып қызмат қыламын деп келді, қызмат қылдырыс керек. Құлдай болып іштеп берем деп келді. Ошондо эле кыргыз элине кулдай болуп иштешибиз керек. Себеби ошондо мен деп ошо сен эмне кылдың кыргыз элине? Кыргызстан үчүн эмне кылдың? Мен мисалы үчүн айта алам, мен окуучуларымды тарбиялап, улуттук колоритти сактап, ошол эле Кара Жоргон эң алгачкылардын изилдөөчүлөрүнөнмүн. Ошол эле шаман бийин алып чыккандардын бийчилериненмин мисалы үчүн. Ошо мага чейин мейли консерваториядан бүткөн бийчилер бар эле. Анын баарын билиш керек эле да. Биз илгери мен 84-жылдары Айчүрөк Иманалиева чогуу биз келечекте бийлегенбиз. Ошондон баштап мен ушу бийдин түп нускасынан бери ошол жерде Кара Жорго бийленип атканда жана жалаңаш зарядка берген кыздардын кереги жок. Ошо бийлеп денелерин чачылып сынып атканда эле сынма бий деген бар. Бугу чалыш деген бийдин керемет да. Комустун түрү, күүлөрү. Эми бул келип ошонун баарын билиш керек. Ошонун баарын ушу окуучуларым, көбүнчө окуучуларыма баягы интернетке көп кызык кала, телефонду көп кармабагыла дегенде мен окуучуларым көп эле. Сиздер айтып атпайсызбы, Инстаграм ушуларды. Ошолорго убактысы жок да. Эмнеге себеби дегенде булар ошо телефонду көбүрөөк карап, бул слух өлөт биринчиден, экинчиден зрение өлөт, үчүнчүдөн аура башка кетет. Себеби ошондуктан ушуларды албаганга аракет жасайм. Бирок сиз мен Инстаграмдарды жана ТикТокторду карасам, отуруп алып делают, башка иши жок да. Башка пайдалуураак иш кылса деп, ошон үчүн сиздер айтканыңыздар, окуучулар көбү билбейт. Кийинки келгендер деле ошол. Себеби мен бүт барына телефон карамаганымды аябай эле катуу коём да. Себеби сабакка келди дегенде телефонду таштап келишет. Кирип анан тартып, ошон үчүн биз да көбүрөөк Инстаграмга жана жерге чыгара бербейбиз. Себеби эмне? Элге шлифовать этип, таза кылып, көрктүү кылып, бышырып, тамакты деле бышырып даамына чыгарып турган меңиздеш керек да. Вот ошол сыяктуу элге биз ошо даярдык көрүбүз. Себеби ошол эле эмес эле, мисалы үчүн өкмөт эчтеке деле төлөп бербейт. Өкмөттөн деле мен акча албайм, же акча бербейм. Ишим деле жок. Себеби өкмөткө жардам, илгери мен Гүлнара Кахаровна айттым эле. Гүлнарка, өкмөттөн кичине балдарыңа тыйынтыктын алып жатсың, маткайын болсун. Мен албай эле коюштум. Эмне болсо? Өкмөткө жардам берилчи. Алар жардам берип атса, тигилер согуп атпайбы? Ар кимде ошондой чувство болуш керек, ошо Гүлнара Кахарованыкындай. Меникиндей чувство болуш. Өкмөттүстөн албай келип бербейлиби? Келе өкмөт мындай дей бербей, өпкөндү, мисалы үйдү деле саашыктан мурун жем бериш керек да. Ооба. Давай ошондой аракет кылбайдыбы? Жакшы бир жактарын ойлоп. Анан келип алып иштейин деп келген киши, бул иштейин деп келгендин эмеси бузулаарын мен өзүм башыман өткөрдүм. Мен ошо биздин Калыс Ордодо мен мектебимде. Калыс Ордого көп жакшылыктар кылып коюп оңолуп кетсин деп аябай аракет кылсаң, кайра бер жака бакыт аргачак эле башын төгөр эткен деген сөздөр чыгат, ызаланасың да. Көрсө, бак чоңдор иштейин деп эле келет экен. Иштейин деп келсе анан аргачын айтып, өлүп кетсин анан жеп баштайт экен. Ооба агай. Азыр убактыбыз дагы бир аз тарып баратат. Ошон үчүн айтып келем, 2 саат астык кылып бар. Андыктан Нурайга бир суроо берели. Агай ушунча бир 70 өнөрдү камтып жүрөт десек болот да, ар тараптуу. Сен дагы мындан агайдан үлгү алган же болбосо өзүңдүн кандай өнөрлөрүң бар ырчылыктан башка дагы? Башка мен деген 3 жыл комузга баргам. Азыр деген комузум сынып калды, ошон үчүн азыр чертпей калдым. Комуз алып бергиле деп. Агайнан комуз менен ырдай аласың. Ооба, ырдап жүрчүмүн. Анда биз комуз менен даярдап келебиз. Сөз түрдө. Гитара менен бир жагын чыгарып биздин көрүүчүлөр да албетте күтүп жатат болуш керек. Эми сиздерге балалыкка бир алып барып келейин. Сөзүн жазган Венера Акматова деген Жумгалдын сулуу акын бар. Өзү жөнөкөй, анан ушун бир китептерин окуп, мен китептер көп окуйм. Көбүнчө акындар, мен бир айткан сөзүм бар. Башкалардан ажырассам да акындар, башкалардан ажырассам да адалдар, мен силерден ажырашпайм акындар деп. Акындар менен ажыраша албайм. Мейли үй бүлө менен ажырашып кетем, досторумдан ажырашып кетсем да, бирок акындардан ажыраша албайм деген кеп да. Эң сонун. Ошон үчүн ошон балалык деген. Келиңиз. Жаздым көктөн сересинде жаның сызган жебесинде балалыгым кеттиң кайда жакшы түштүн эй
elesinde balalığıma gittin kayda jakşı düştün ey elesinde asmandağı yıldızlarda ya sen yıldız men жалғыз ay артта қалды жібірашы ар bir күніме ар жылдыздай артта қалдың жібірашы ар bir günüme ар жылдыздай Böbüktürdey tantun baskan bir gezdirdim men da baskan жүрегezi азырын bilbem kayda men bара жатам bilbem kayda bilbem kayda men bара жатам Ay. Саматсыз. Қол шағалар болсын дейлі. Балалықтан ұзап қаяққа баратқанымызды ешкім білбейсіз. Андай эме баягы биздин бир мыкты агалар айткандай суу самырга барып суу уратпай кетемби деген бир жакшы кеби бар эле. Биздин Нурайыбыз ушуга чейин келип ырдабай кетемби деп ырдабай калбасын. Нурайымга дагы бир ыр берели, ырдайлы. Анымыз şu Kemin degendерин аткарып берип койсун себеби дегенде. Кеминдин элде күтүп атат болчу себеби азыр Нурайым каяка кетип атат, эмне кылып атат азыр. Барра. Только ошону эле карап калдык да, Кудай буйрса. Жакшы, анда микрофонду ал дагы ордусун туруп Анда Кемин эли үчүн. Кемин элин үчүн биздин Нурайымыбыз жагымдуу чыгармасын тартылып аткан учур андыктан бардыгыңыздарга жагымдуу маанайык тартуулайбыз. Аттан келиңиздер. Кеминиктер жалпы кыргыз элинин таңкы пирамиданын көрүүчүлөрүн биздин эң алгачкы пирамида каналындагы Нурайымдын аткаруусундагы Кемин чыгармасы менен таза алабыз. Алгачкы шоу кесүүчү. Кеминге эфирге биринчи барат. Жакшы. Биздин эфирден. Эстеде кеттик анда биз. Байлыкка байлык ушул жеримде
кол шоулар болсун Эң дейли. son чындыгында сөздөрү дагы өзгөчө сонун жазылыптыр да. Мыкты, рахмат арачылык билдирип таңертең келип бизге жакшынакай маанай тартылып бергениңиздер үчүн рахмат арачылык билдиребиз. Нурайымга болсо кең келечек, даңгыр жол, кыргыздын мыкты, сыймыктанган уул кыздарынан болсун деп тилекти айтабыз. Ардактуу көрөрмандар, мына ушундай бизде өзгөчө бир коноктор болду, жаңы бир тушоо кесүү эфири болдук десек дагы жаңылышпайбыз. Андыктан кимдерде турсаңыз, маданияттын мыкты кызматкери, Эли Агартууну отличниги аткаруучу, обончу, бийчи, айтор көп кырдуу таланттуу агабыз Бакыт Мамаев жана анын окуучусу, жаш талант Нурайым Алынкулова менен бүгүнкү студиябызда эң мыкты эфир болду.